Ош шаарында маршрутканын жол акысы 20 сом болду. Троллейбуста жана автобуста электрондук билети барлар үчүн жол акы 17 сом, накталай 20 сомго жогорулады. Ал эми мектеп окуучулары автобус жана троллейбуска 7 сом, маршруткага 10 сом төлөшөт. Мындай чечим Ош шаардык кеңешинин 4-июндагы кезексиз сессиясында кабыл алынды. Жаңы тарифтер качан күчүнө кирери белгисиз. Мэрия жол кирени көтөрүү демилгесин мындай түшүндүрдү. Бардык баалардын көтөрүлгөнүнө байланыштуу күйүүчү майга, майлоочу майга Токтоп эле жооп берип койбойсузбу? мен ылдыйга чакырып да ошого шашылып кетип атам. Дагы кандай себептер бар? Же ошол күйүүчү майдын эле себебинен көтөрүлүп атабы? Негизи бардык нерсенин тарифтер баалары көтөрүлдү да ошол себептен. Бирок шаардык кеңештин депутаты Айжан Тогузакова коомдук транспорттагы тейлөө сапатын жакшыртпай туруп, бааны көтөрүү туура эмес деп эсептейт. Жол акыны көтөргөнгө жараша ошол жүргүнчүлөргө дагы ыңгайлуу шарт түзүп, ошол автобустардын ичинде, маршруткалардын ичиндеги тазалыкты сактап, ушундай бир иш чараларды сөзсүз алып барышын биз депутаттар катары талап кылышыбыз керек да. Калаада жол акы акыркы жолу 2021-жылдын 1-декабрында көтөрүлгөн болчу. Маршруттук кичи автобустар кечки саат 7-ге чейин 15, андан кийин 20 сомдон жол кире алат. Муниципалдык транспортто билети барлар 7 сом, жоктор 10 сом төлөйт. Учурда шаар ичинде жүргүнчү ташыган 36 троллейбус, 150 автобус жана 400гө жакын маршруттук кичи автобус каттамга чыгат.